Өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө салым кошкондор мамлекеттик сыйлыктарга татыды. Өз кесибинин мыктылары, калкка ак кызматын аябаган инсандар Ал Арча мамлекеттик резиденциясында арзыган сыйлыктарын алды. Эл ичи өнөргенчи деп айтылган накыл кептегидей, эл арасынан эмне деген гана таланттуу адамдар чыкпайт. Бүгүнкү иш-чарада олтурган жарандарыбыз мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошкон инсандар экенине эч шегим жок. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуп, улут үчүн улуу эмгек жасагандардын бири Саадат Давлетова. Ал 33 жылдык өмүрүн балдардын саламаттыгына арнаган. Эң негизги максатыбыз ошо балдарды дарылап, аман эсен айыктырып, анан дагы биздин көрсөткүчүбүз бар жана балдардын өлүмүн кыскартуу боюнча эмгектенебиз. Ошо саламаттык сактоо уюмунун көп программалары, проекттери менен иштеп келебиз. Ошо эмгек ишибиздин үзүрүн көрүп атабыз. Калктын саламаттыгына кам көргөн 16 ак халатчан эмгек сиңирген врач наамын алды. Жарым кылымдан ашык өмүрүн дарыгерликке арнаган Канымкан Абышева дагы сыйлыкка татыгандардын катарында. 83 жашка келсе да кабагым кашым дебей эмгектенип келет. Кара Тала айылында 50 жыл така иштедим, бардык стажым 58 жыл. Ошондон бери эле иштеп келе жатам. Врачтардын жоктугуна байланыштуу азыр дагы күч кубатымды эл үчүн, элдин ден соолугу үчүн жумшап иштеп атам. Салиев Абдилда Ош облусунун Ноокат районунун Токтогул атындагы санаториялык мектеп-интернатынын дарыгерлер улут саламаттыгына кам көрсө, келечек муунду агартуучулар тарбиялоодо. Абдилда Салиев мугалимдикти аркалоо ыйык, бийик жана чоң жоопкерчилик экенин белгилейт. 40 жылдык өмүрүн окуучулар менен өткөргөн агай эмгек сиңирген мугалим ардактуу наамын алды. Балдарды жөн эле сөз менен тарбиялай албайбыз. Өзүбүздүн жүрүш турушубуз менен, мамилебиз менен, билимибиз менен, тажрыйбабыз менен өтө татаал. Балдардын жан дүйнөсү өтө татаал. Эң негизгиси баланын жан дүйнөсүнө жеткирип тарбиялап, турмушка, келечекке даяр кылып өстүрүп, билимин терең, фундаментальный билим берип, неме кылыш деген бул өтө жооптуу иш. Дал ушундай эмгекчил инсандар өз тармагын алдыга сүрөп келет. Дарыгер, мугалим, куруучу, юрист, экономист, айыл чарба кызматкерлери жана башкалар президенттин колунан сыйлык алып, жаңы жылды утурлай кубанып турган чагы. Садыр Жапаров өлкөдөгү жетишкендиктерге эмгекчил инсандардын салымы бар экенин баса белгиледи. Узап бараткан жылда бир топ ийгиликтер жаралып, олуттуу окуяларга күбө болдук. Мына ошол жетишкендиктерге албетте ушул жерде отурган сыйлык ээлеринин бараандуу салымы бар деп эсептеймин. Эл ичи өнөргенчи деп айтылган накыл кептегидей, эл арасынан эмне деген гана таланттуу адамдар чыкпайт. Аларды байкабай коюуга же жараткан эмгегин баалабай коюуга мүмкүн эмес. Бүгүнкү иш-чарада олтурган жарандарыбыз дал ошондой көптүн ичинен суурулуп, эмгеги менен элге таанылып, тигил же бул тармактын ишин алга жылдырып, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошкон инсандар экенине эч шегим жок. Садыр Жапаров айрым инсандардын атын атап, талбаган эмгегин, кажыбас кайратын белгиледи. Сыйлык алгандардын арасында ардактуу эс алуудагы Бүкөн Султанбекова деген апабыз олтурат. Бул киши даңк медали менен сыйланууда. 90-га таяп калган бул апа өзү иштеген мектептен мыкты окуучуларды өлкө ичиндеги, өлкө сыртындагы олимпиадаларга даярдап чыгарган. Эң кызыгы, Бүкөн апанын атасы 1937 жылдагы каргашалуу репрессиянын курмандыгы болгон Султанбек Моңолбаев экен. Журт аталары тууралуу олуттуу маалыматтарды берген Бүкөн апабызга ыраазычылык билдиребиз. Бүкөн апа бала кезинен мугалим болууну эңсеп, бул кыялын ишке ашырган. Азыр да олимпиадага даярдаган балдары ал акыбалын сурап турат. Бүкөн апа окуучуларынын ар бир ийгилигине сыймыктанаарын белгиледи. Олимпиадага боюнча 3 кыз, 2 баланы жибердим. Бары жакшы орундарды алып келишти. Мисалы Назарбекова деген, андан кийин Токтогул Жоев деген балдар жакшы Бакудан
жакшы сыйлыктарды алышып жүрүштү. Азыр дагы телефондон рахмат айтып калышат. Көп жыл иштедим, учебный завуч болдум. Бабаев Алтынхан Кушбекович Кыргыз Иштерман эмгектин каармандары өлкөнүн өнүгүүсүнө өз салымын кошуп, ар тармакты алдыга сүрөп келгени талашсыз. Мээнеткеч инсандарды президент куттуктап, коомдук саясий мааниге ээ маселелерди чечүүгө жапатырмак киришип, ар бир жаран өз тармагынын ишин жылдырууга салым кошуусу зарыл экенин билдирди. Мезгил улам жаңы милдеттерди тагып, жаңы талаптарды коюп жаткан учурда өлкөнү ырааттуу өнүгүү жолуна салууга сыйлык алган жарандарыбыздын салымы зор десек жаңылышпайбыз. Алдыбызда мыйзам үстөмдүгүн орнотуу, мамлекеттүүлүктү бекемдөө, агартуу системасын өркүндөтүү, маданият менен адабиятты өрчүтүү, эл биримдигин чыңдоо, калк саламаттыгын чыңдоо, аталардан калган нарк насилди жайылтуу сындуу олуттуу милдеттер турат. Бул милдеттердин өтөөсүнө чыгууда сиздер мындан ары дагы өз салымыңыздарды кошосуздар деп бекем ишенемин. Сыйлык сыймык тартуулап, жоопкерчилик артат. Жалпысынан 150дөн ашык жаран мамлекеттик сыйлыктарды алды. Алардын ичинен даңк ордени 8 инсанга, даңк медали 16 жаранга ыйгарылды. Эмгек сиңирген мугалимдердин саны 7ге көбөйүп, айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкерлердин катарына 6 атуул кошулду. Жазгүл Сейдахматова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.